다시 입겠지 사람 왜 이렇게 다시 입겠지 약간 Жөнөкөй жаран мен Ташиевке чейин жазам десе, Ташиев эки оңордудагы деп ооз калгыс сөздөр менен сүйлөгөн жетекчинин видеосу тарады. Ысык көлдө көлөкө саткан жаш баланын видеосу эл арасында талкууда. Бишкектеги 3 унаанын катышуусундагы жол кырсыгы кандай болгон толук маалыматтар. Ошто прокурор $4000 пара алып жаткан жеринен кармалды. Ушуларга башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астына койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Кырмасы менен тоолотуп жакындык. болчу байке. Жакшы сөз менен айттым. Мен тазамын, ачык айтам да. таза эмессиң байке. Сен ишенбесең кой билет, дагы айтып атам мен. таза болсоң неге жумуштан кеттиң байке? Кандай? таза болсоң неге жумуштан кетип атасың? Билет, мен кетпей бок мененде төрөгө чалыпчы видеосунда мамаңды сөгүп салып турмун билет. Кеткечке кетпейди айтты. байке ошого бүт ютубка чыгарам байке. Колдуңан келгени кылчы билет. Дагы кой дедим жана вайзактар беткен. Мен жазып берген ызычы кылбек билет. Şu аярмен издеш балат болуш керек ойлоп атман, агырып. 다시 입겠지 사람 왜 이렇게 다시 입겠지 약간 엔체인데 수호께도 아는 것이 없어서 없겠다는 것은 뭐 숨을 또 들어간다. 얘 담방에 깜빡이지. 야, 이럴 수야. Ушунчалык кылбайлы, ушунчалык элдин баарында ызычуу кылбайлы, акылы менен чыгып, эми кана ап келбейсиңер, ошо Sen nasıl bir baytasın orada? Sıraya bırak. Boşuna ne gelirsin? Ey, mühür gelirsin sen, tuttu sen. Ben gelip Ne gelirsin? Ben ne çarpmadım bunu. Ben çayda tutmayacağım. Burada bir dön. Çayda tutmayacağım. Mayda çıkalım. Ne çıkarsın? Ya ne çıkarsın? Kime çıkıyorsun? Oğlum değil mi? Buradayız. Korkmam nemenelerini Evet, çıkarsın. kızlar girgime çık. Kızlar, yaş kızlar girgime çık. Öküm ошондо сен бизге кайсыл көлөкөнү саттың? Иә. Ысык көлдө көлөкө саткан бала. Ысык көлдө көлөкө саткан өспүрүмдүн видеосу интернетте тарады. Ал келген эс алуучуларга башка адамдар ижарага алып койгон чатырлардын көлөкөсүн акчага колдонгула деп сунуштап жатканы кадрдан көрүнөт. Бул кызыктуу жана тапкычтыкты көрсөткөн аракет социалдык тармактарда жылмаюуну жана тамаша менен кабыл алынды. 3 айдоочу катышкан жол кырсыгында мотоцикл толугу менен күйүп кеткен. Бүгүн 30-июлда Бишкек шаарында 3 айдоочу катышкан жол кырсыгы катталды. Окуя эртең менен Ден Сяопин менен Мурман көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Бул тууралуу шаардык милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык Mazda 626 унаасы алгач Subaru Forester унаасын сүзүп, андан кийин мотоциклге урунган. Кырсыктын кесепетинен мотоцикл толугу менен күйүп кеткен. 64 жаштагы мотоцикл айдоочусу жаракат алып, ооруканага кайрылган. Японияда бир аптада ысык аба ырайынан улам 18.000 адам ооруканага жаткырылды. Японияда бир апта ичинде ысык аба ырайынын кесепетинен 18.000ден ашык адам ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Бул акыркы мезгилдеги эң жогорку апталык көрсөткүч болуп саналат. Өлкөнүн бир нече аймагында температура 35 градуска чейин жетип, күндүн табы 37 градуска чейин көтөрүлүүдө. Өткөн айда ысык аба ырайынан улам 17.229 адам ооруканага түшкөн. Бул 2010-жылдан берки эң жогорку көрсөткүч болгон. Өкмөт ысык күндөрү үйдө болууну жана желдеткичтерди колдонууну сунуштап жатат. Японияда жыл сайын эң ысык мезгил июль-август айларына туура келет. Бул мезгилде жүздөгөн адам ооруканага кайрылышат. Камчаткада өзгөчө кырдаал абалы жарыяланды. Орусиянын Сахалин облусунун губернаторлугу жер титирөө жана цунами катталган Камчатка аймагында өзгөчө кырдаал жарыяланганын маалымдады. Сахалин облусунун расмий билдирүүсүнө ылайык, облустун губернатору Валерий Лимаренко өзгөчө кырдаалдар комиссиясы менен жыйын өткөрүп, анын тапшырмасы менен Камчаткадагы Северо-Курильск шаарында өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Калкы болжол менен 2400 адамды түзгөн. Северо-Курильск шаарында цунамиден каза болгондор жок, тургундар коопсуз аймактарга эвакуацияланды. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер, Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС иненен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат.
иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 3862. Акыйкатчы Бишкекте чогуу жашаган жаран тарабынан сабалган келинге бир нече жолу операция жасалды. Чогуу жашаган жаран тарабынан сабалган 38 жаштагы аялдын укугун коргоо иштери уланууда. Бул тууралуу акыйкатчы Жамиля Жаманбаева билдирди. Аял чогуу жашаган жаран тарабынан март айында катуу сабалып, бир нече жолу операция болгон. Сомбулук боюнча маалымат коомчулукка жарыялангандын эртеси күнү жабыркаган аялды чакырып кабыл алгам. Юридикалык жардам кызматы менен бирге аны жактоочу менен камсыз кылганбыз. Психологдун көмөгү да көрсөтүлдү. Учурда дарылануусун улантууда. Бул боюнча кылмыш иши козголуп, 28 жаштагы жаран кармалган. Ага ден соолукка анча оор эмес залал келтирүү беренеси менен айып тагылып, иши сотко өттү. Иш 4-август күнү Ленин райондук сотунда каралат. Келин 2 кичинекей баласын өзү багып келет деп жазды ал. Индияда 1 жаштагы бала кобраны чайнап өлтүрдү. Индиянын Бихар штатында 1 жаштагы бала оюнчук деп ойлоп 70 сантиметрлик кобраны тиштеп өлтүргөнүн Hindustan Times гезити дарыгерлерге таянуу менен жазып чыкты. Жергиликтүү тургундардын айтымында кобра балага өтө жакын келип, баланын көңүлүн бурган болушу мүмкүн. Ал аны кармап тиштеп алган. Жергиликтүүлөр бала колуна тийгенин оозуна салып жаткан учур болгондуктан муну кадимки рефлекс экенин айтышты. Баланын чоң апасы өлгөн кобра жерде жатканын жана бала да эсин жоготконун айтты. Ал кошумчалагандай бала көзөмөлгө алынып, жыландын уулануу белгилери байкалган эмес. Японияда цунамиден улам 3 чоң кит жээкке чыгып калган. Япониянын Татияма шаарындагы Тиба префектурасында цунамиден кийин чоң 3 кит жээкке чыгып калган. Эскерте кетсек, Камчаткада болгон катуу жер титирөөдөн кийин Тынч океандын жээгинде жайгашкан бир канча өлкөлөрдө цунами башталган. Ошто прокурор $4000 пара алып жатканда кармалды. Аскер прокуратурасынын тергөө башкармалыгы УКМК кызматкерлери менен биргеликте жүргүзгөн операциянын жүрүшүндө Ош шаардык прокуратурасынын кызматкери $4000 өлчөмүндөгү пара алып жатканда кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирди. Тергөө маалында бул ишке Ош шаардык сотунун судьясы да тиешеси бар экени аныкталды. Маалыматка ылайык ал паранын бир бөлүгүн алган соң батирине жашынып далил затты жок кылууга аракет кылган. Учурда аталган факты боюнча тиешелүү тергөө амалдары уланууда. Балдарды сүзүп кетсе кимге убал? Жаш балдар чоң жолдо мотоцикл айдап алышкан. Ош Бишкек унаа жолунда жаш балдардын өмүрүн кооптуулукка салган көрүнүш катталды. Социалдык тармактарда тараган видеодо бир нече өспүрүмдөр жүк ташуучу 3 дөңгөлөктүү мотоциклдин арт жагына отуруп, жолдо ылдамдыкта бара жатышканы тартылып алынган. Окуя чоңдордун көзөмөлдөөсүз өткөнү байкалат. Мындай кооптуу аракет жол кыймылынын эрежелерин бузуу менен катар жаш балдардын өмүрүнө жана ден соолугуна олуттуу коркунуч жаратат. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дуаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып суранам. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Балдарыңарды чыгарып агылады, карагылачы. Канча бала кетип атат. Трассада, Ош Бишкек трассада кетип атат. Карагылачы. Жакта машина келип уруп кетсе, анан отуруп алсыңар. Карама. Мына мени көрдү да, мына кичинекей жолго бурулуп туруп, аз кайра мен кетип атсам, бияка чыгып атат, мына качты мына. Жаш балдары.
мынау көчөгө чыгарбагыла трасса деген болбойт да бияка чыгарганга. Канча жаш бала жүрөт bunun ичинде. Бул КамАЗ келип көрбөй уруп кетсе анан. КамАЗ күнөөлөйсүң. Уруп кетти. Өкө ошондо сен бизге кайсыл көлөкөнү саттың? Я. А, мо зонтиктин көлөкөсү биякта, э? А, мо жакабы? Көлөкөнү канча сатып атсың? Кайсы көлөкөнү сатабыз? Коркпой экенмин мындай эле. Кайсы көлөкөнү? Кайсы көлөкө ошондо айтып койчу бизге. Мо көлөкөнү бересиңби? Кайсы көлөкө? Мо көлөкө? Мо зонтик, э? Бул кандайчы бияка көлөкө болуп калды? А моң көлөкөсү какта? Күн деген тияктан. Жок, неге биз бул азыр биз төлөйбүз да акчасын, бирок бунун көлөкөнүнө башка адамдар отыруп калат. Ошо биздин көлөкө, азыр мен мо көлөкө төлөсөм башка адам келип отуруп атпайбы көлөкөгө?